Сени мен же тааныбасам. Тааныбайсыз, өзүңүздүн клиенттериңиздин баарын тааныбайсыз да, туурабы? Ага бердиң беле. Мен сизге доверять эткем үчүн Султанга берген. Сен мени ошондо сурадың беле. Бирок сиздин сайтыңыздан чыгып аткан эмне грубить этип атасыз мага? Анда сен да эмне грубить этип атасың? Мен мына телевиденияга неме берет? Сен барбайсыңбы Султанга? Телевидение күтүп турат. Сен күтүп тур да. Эже мага антса мен ушул жерде калып элге айтам анда. Кир да. Микрофонуңар жулуп алып болсо да, азыр мына жерге ham айтып берейин телевиденияга дагы. Пожалуйста. Сиз антип жыл давай деп мага грубить. Жок, колуңузду алып. Колуңузду. Мен жазылганда кол жылбайм, мен кайка жылам. Жылчы атам. Акчаны аласыңар да мага ушинтип. Аңкылдаба мага. Сиз аңкылдаган мелеби мен. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош Фильм телеканалы, ошондой эле Сейит Продакшн каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер үчүн аябагандай кызыктуу видеолорду киргизүүнү уланта бермекчибиз. Бүгүнкү биздин илмегибизге түшө турчу инсан өзгөчө Кыргызстанга таанымал болгон, кодулчулугу менен ошол учурда теле алып баруучулугу менен таанымал болгон Гүлжайна Атаканованы бүгүн Назира Жетигенова экөөнүн жеке концертинин жүрүшүндө даярдык көрүп жаткан учурунда Ош улуттук Султан Ибраимов атындагы драма театрынын алдында ошол Гүлжайна Атаканова эжекебизди тамашага салганы турабыз. Ал эми алдыда кандай кызыктар коштойт, бизден алыстабай чогуу көрүңүздөр. Болдуңуздарбы, бүтүңүздөрбү? Мен Ош Фильм телеканалынан Нурайым. Эме кыргыз драмага келе бербейсиздерби? Келдик, биз сизди күтүп турабыз. Назира эжени айта чыгасы, чогуу бересиздер да. Жок, ичине эле кире бериңиздер. Биз 44 приматада кийинип атабыз. Отметить эткен эмес, отметить болгон экен анан ошокто номерлер. Мен дагы бармын дейт, команда болуп иштешет да, бирок мен Султандын командасындамын. Султанды таанысызбы? Мен ошого акча берген. Мен ошонун командасындамын деп ошентип. Султан өзүңөрдү иштетип ал ким тааныбайм деп ушинтип эле тааныбай каласың. Саламатсызбы? Бир мүнөткө болобу Гүлжайна эже? Сизди саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Жакшы, мен сиздин инстаграмыңызда жакшы каттоолучуңуз болгом. Анан ошо сиздердин ишиңиздердин аркасынан көрүп калдым. Ошону сүйлөшөйүн деп сиздин номериңизди таппайм. Хорошо. Инстаграмдан жооп жазбайсыз. Макул. Султанга чалсам жок ишес. Султан ким эле? Эже качып турасызбы? Биз кичине азыр Мен кызылкая кетем, балдарым ыйлап бүтүп атат, жаш балдар машинада отурат. Сиздин Азыр силер калсаңар керек, мен кала албайм да. Мен Кызылкаядан концерти бар экен деп зорго келдим. Кызылкаяга барабыз. Немесинде бири Көкжар, экиси Кызылкаяда болобуз. Мен сиз менен азыр эле сүйлөшүп алайынчы эже. Аябай биз шашылышпыз. Мен уксат, Султан деген ким эле? Султан деген сиз таанысаңыз керек, менден караганда жакшыраак. Жок, Султан деген ким өзү сиздин? Сиздерде иштеген адам 15 000 сом алган. Менден Султан мыла моши как положено товарларды алганмын. Кандай? Десок жакшы. Жакшыбы? Десоктар. Канадамыш? Кел табы? Силер Азыр съемка бүтүнө 5 минут. жол мен съемкаңарды күтө албайм, кетем балдар, мен алыстан келдим. Гүлжайна эже түшүнүп коюң, мен Кызылкаядан келдим эже. Султанга чалып алдыра албайм, мына күйөөм менен уже ажырашып кетейин деп калдым мен. Сен эми нормальный кишисиңби? Мен нормальный кишимин, бирок Гүлжайна эже, мен сиздин именно рекламаңызга ишенген үчүн ошол 15 000 сомду киргизип, товар алган, мыла моши. Мен өзүм күндө порошокун иштетем, самын иштетем, болуп калган сата алган жокмун. Ал мисалы аны сен ким менен баягы өзүң менен наставник болот? Жок, эже, мен именно сизге подписаться болгонмун. Анда эмнеге мага жазылган жоксуң? Мен сизге сиздин командаңыздамын эже. Кечирип кой. Менин командам Султан деген эме жок. Анда чалыңыз, сүйлөшүңүз. Сиз мен чалсам албайт ал. Мен чалсам албайт. Мен Кызылкаядан келдим, мен кетем. Болбосо кайсы канал бул? Ош Фильм канал тартып, мен деле кошуп тартып коерам да, ушундай мынтип интернет аркылуу алдап 15 000 сом. Булар жанагы неме окшойт, по-моему. Мен боюнча айтасыз. Сен Султандын номерин бер мага. Мына номер жазың.
Сиз азыр чалсаңыз алат сиздикин. Меникин албай атат. Малтышка жанында телефонум жок. Жок эже. Мен тиричилигим бар. Мен акчам берип койгула кетем мен. Болбосо мен азыр ушул жерде туруп мына элге да кайтам анда. Пожалуйста. Элге да кайтам. Пожалуйста, кир да. Сейф бизнес деп ачасыңар эже. Бизге окшогон байкуштун акчасына. Ооба. Бизге окшогон байкуштардын акчасын 15 миң, 16 миң сомдон аласыңар эже. Товарыңарды бирөөгө өткүзгөнүм жок мен. Сени мен же тааныбасам. Тааныбайсыз, сиз өзүңүздүн клиенттериңиздин баарын тааныбайсыз да, туурабы? Бул биз жана сейф бизнесте иштейбиз го. Булар өздөрүнчө багы командасы бар окшойт. Бар, мен Султандын командасынан, Султан сиздин командаңызда. Ким ал Султан? Султан эже, сиз чалың азыр алат. Мен чалсам көтөрбөй атат. Эже, сиздин аркаңыздагы адам ошол. Сиздин аркаңыздагы адам. Мен аркамда Султан деген жок биринчи. Эже, мен октябрда, именно октябрда 15 миң сом бергенмин Султанга. Мага бердиң беле? Мен сизге доверять эткен үчүн Султанга бергем. Сен мени ошондо сурадың беле? Бирок сиздин сайтыңыздан чыгып атабы? Сиздин сайтыңыз ушунда аферист болуп атасыздар беже? Каяка жылат? Эмне грубить этип атасыз мага? Анда сен да эмне грубить этип атасың? Мен мына телевиденияга неме берип атам? Сен барбайсыңбы Султанга? Телевидение күтүп турат. Сен күтүп тур да. Эже, мага антип күтүнбөңүз сиз. Анда тарткылам мен айтам азыр, айтпайт. Мен акчам берет, ушундай через интернет алдап акча алгандар. Чалсаңыз эже Султан алат. Сиз чалың, пожалуйста. Мен албай атам. Мен сени же тааныбасам, же Султаныңы тааныбасам, причем я? Мен өзүмдүн аркамдагы ар бир киши менен өзүм иштешип келем ушуга чейин. Султан сиздин аркаңыздагы адам. Сен жазылбайсың мага. Мага чалбайсың ошондо. Мен ошко келип иштей албайм мен. Биз Кызылкаядабыз. Султан менен иштешебиз. Кызылкаада конкретно командам бар. Камераларды өчүп тургачы, биз кетебиз азыр. Эмнеге анда силер? Гүлжан эже, эр болгоңуз сүйлөшөлү. Мен сүйлөшө албайм сени менен. Сен эртең офиске кел, пожалуйста. Мен кала албайм эже, мен жаш балам бар менин. Машинада тоңуп отурат азыр. Мен кетишим керек. Мен билбейм анда. Анда мен ушул жерде калып элге айтам анда. Кир да. Микрофонуңар жулуп алып болсо да, азыр мына жерге айтып берейин телевиденияга дагы. Пожалуйста. Сиз антип жыл давай деп мага грубить этпей эле коюңуз, хорошо? Ал жерде сен деген кол койдуң беле? Койгонмун. Колдум, эмнеге койдуң эле? Мен 15 миңге товар алып атам, компания мага, мен компанияга карзым жок деп айтат ал жерде. Кана ошо товардын өткөнү эже? Аны силер өзүңөр териштиресиңер да. Жок, мен сизге келдим именно. Себеби Султан мага айтты, менин аркамда Гүлжан эже турат, ошол жака барсаңар болот. Номериңизди бербеди, Инстаграмдан жооп бербейсиз. Акыры концерт болуп аткан жериңизге келдим мен. Күйөөм менен тополоңдошуп. Султан деген ким, ушуну айтпайсыңар. Эже, Султан сиздин аркаңыздагы адам. Мен Султанга жазылгам. Өчүрүп турар камераңды. Өзүнөн билечи? Жок, мен өзүнөн алып эле, давайте. Айт, мынакей. Мен сиз менен сүйлөшүп бүтүп анан айтам. Мен эчтекени эмете албайм. Неге сиз билбейсиз? Сейф бизнести сиз бир реклама кылган Инстаграмда? Ал жерде Сейф бизнес менен иштеп жүргөн адам бар. 80 миң адамдын бирөөсү мен алдангандардын. Дагы канча адам алданып жүрөт? Ал жерде эч ким алданбайт. Алданат эже. Кол койгондо, ал жерде кол койгондо. Мен канча фактап кеп берейин алданган дагы. Канчаны алып кеп берейин алданган. Жок, алданып мага окшоп какшап жүргөн канчосын алып кетейин дагы. Магачы тонун көтөр. Мен өзүмгө сиз жыл деп мага тонуңузду көтөрүп атасыз. Мага тонун көтөрбөй сүйлө. Унутпай эле коюңуз. Сиздин характериңизди мен прекрасно билем. Билсең эмне келдиң анда? Билсем мен өзүм берген акчам өзүм алгам. Жок, мага колуңузду тийгизбейиңиз, сиз вообще колуңузду тийгизбей эле. Колуңузду тийгизбей эле сүйлөй бериң. Мен сизге тийбедим. Мен сиздин уважениеңизди кылып атам, между прочим. Сен уважение кылсаң, жок, колуңузду алың. Колуңузду ал. Мен жазылганда кол жылбайм, мен каяка жылам мен. Жылчып атам. Акчаны аласыңар да мага ушинтип. Аңкылдабам мага. Сиз аңкылдаган, мейлиби, мен эмес. Жок, ушинтип бар бир адамдын акчасын алып ушинтип урушуп, коркутуп кетире бересиңер силер. Мен бир айылдагы байкуш болсом, мен тиричилигим жок. Ким алды? Силер алгансыңар. Атаңны айтып бар. Же апаң айтып бар. Ата апаны вообще. Атаң менен апаң айтып бар. Не причем? Сен бир тыйыныңы мен эгерде көрсө, сен айтпайсыңбы? Сиз эми через алтасыз да. Сен ошол жазылып атканды айтпайсың. 80 миң адамыңыздын баары сиздин колуңузга келип береби акчаны? Да здрасте, блин, ненормально. 80 миң адам кол. Султан аркылуу алып жүргөн сизсиз. Ана Султан. Кто здесь ненормальная? Я ненормальная или вы аферисты? Көрсөтчү, сен Султан сүрөтүн көрсөтчү. Чалың сиз. Алып чоң телефонуңузду чалың. Султан телефонун көрсөтчү мага, сүрөтүн көрсөтчү, пожалуйста. Мен көрөйүн. Мен кандай адам? А сен эмне сөптүн анда ошол жазылып атканда чалбайсыңбы мага?
тааныш болду да. Сен Мен сүрөтү барбы? номерим никогда албайт. Сүрөтү Мен барбы? инстаграмым взлом болуп кеткен, ача албай атам. Сен Инстаграмыңды Ачкандан кийин көрсөт сүрөтүн сүрөтүн. көрсөтөм. Мен Кана мен уксам? берки телефонум. Чоңгуз, мен уксам, сен хорошо. Жо, Сен сиз азыр- чалыңызчы, пожалуйста, мына номерге чалып Жок, бериңизчи. отурсаң, макул, чал. Мен Гүлжайнамын, кимден акча алып уктатып кеттиң Сен дебесизби? уксаң, мени. Сен уксаң, сен эмне себептен жазылып атканда мага чалган жоксуң анда? Мен номериңизди до сих пор таппайм, каяктан табам? Эмнеге? Мен ошол жерде реклама кылганда, любой Эже, рекламанын түбүнө мен мен жазып ошол Султан өзү келип реклама кылган ишенбейт болчу мен. Именно сизди көрүп, Гүлжайна эже ийгиликке жетиштет, Гүлжайна эже значит это реально деп мен мунондон айлыгын алып, күйөөмүн тополон кылып 15 000 акчаны киргизип жүрүп, азыр күндө сөгөт ошол порошок менен кир жууган, ошол мыла менен жуунган сайын сөгөт, кана 15 000, кана чыгарбайсыңбы сатып деп. 15 000ге сен продукт сатып алдыңбы? Оңор эмес продукт сатып, бирисин да сата алган жокмун. Анан сатып албасаң, Анан- мага ким күнөөлүү? Силер күнөөлүүсүңөр. Силер күнөөлүүсүңөр. Мага 15 000ге ылайык товар бербедиңер. Если ошол өтө турган товар болгондо өтүп кетмек элге керек. Эч кимге керек Анда эмес. сен эмне алдың? Мен эле эмес күйгөн эмес. Анда эмнеге Башкалар да күйүп Жок, жүрөт. отсаң, эмнеге алдың анда? Мен ишендим сизге. Мен до сих пор иштеп атам. Мен до сих пор командам менен нормально иштеп атам. Мына мен кече эле мен бир звонок 38 000 бир жумага чыктым, ага зарплата мен кече эле салдырдым. Ал жерде Ошонун баары үчүн- жалган экен Гүлжайна эже. Здрасте. Мен эле эмес алданган. Карабайсыңбы? Тигини биринчи окубайсыңбы? Мен Сен баарын окуп- окудум. окуганда Мен окуган адаммын, мондай между жазуу прочим. бар. Ал жерде 15 000ге сен продукция сатып аласың. Аны Султан айтып Компания мен менин сага чаккан эже сен болду. компанияга Мен акчам такыр кайтарып карызы бергиле, жок товарыңарды деген. берем. Главное сиз экенсиз, сизге келдим. Машинада полный товар турат. Главный мен бекеме. Главное, сиз Рахмат, башында. ылайым ошондой компаниянын башында туруп Ооба, калган Аллах сизге доверие кылып мен сиздин инстаграмыңыздан көрүп. чалбайсың ошондо мага? Каяктан чалам, номериңизди таппасам. Номериңизди таппай концертиңиз бар экен деп алдыңызга келтам мен. Товарыңарды алып калгыла, мага акчаны бергиле. Ошол жерде Мен таппайсың болбосо. номерин. Жок, эже ал номерди. Ошол жерде. Болбосо биз кошуп тартып бергиле, мен кете албайм. Жок, ошол жерде номерим турат го. Мен ар бир реклама Мен түшө албай койдум кылганда- номериңизге. Азыр мен берки телефонумду алып келейин. Түшө албай койдум. Ошол мен ошол чыгарат. Сиздин ал номериңиз иштебейт экен, между прочим. Мен азыр Эмне үчүн анда Султан да албайт, силер да албайсыңар? Сен качан чалдың мага? Ушинтип мошенничество, да, это Качан значит, да, чалдың? мен милиция Анда чакырып, сен- анда сенчи милицияга берем. мошенничество болсочу, сен бар дагы заявление жаз. Мен ушул жерди бүтүрүп кетем, мен Кызылкаядан келдим мен. Кызылкаяга Азыр жаз. кетип калып да бир айдан кийин таппай калам силерди. Кызылкаядан да жаз. Заявление жазбайсыңбы? Ушул жерди жазам, еще как жазам. Ушул жерге чакырам прям. Макул, чакыр. Жүзеке чалың, чакырыңчы. О, да ошентиш керек да. Чакырың. А эмне Жүзеке. себептен силер деген андай силерди алдап кетсе, эмнеге силер заявление Алдап кетпеди, жазбайсыңар? алдап кеттиңер. Хорошо, анда бар да биринчи Эми жазам жаз. заявление. Сиз Заявление менен нормально жазыш адамча керек сүйлөшө алайын деп келсем, тонуңузду көтөрүп мага түрткүлөйсүз. уксам? Билем сиз ушунчалык дерзкая экениңизди. Билесиңби? Билем. Сен анда башында чалбайсың мага. Кантип чалам, Мен эске Гүлжайнага чалбай кирген атсам. атам. Мага зарыл ушул жерге келип Кызылкаядан эже. Кантип чалам, эгердечи, чалбай атсам. Сен ким атың? Азыр ушуну. Мен силерге да кеңир түшүндүрүп сүйлөп берем, чакырсаңар. Азыр ошо телевидение чыгарып, же ушинтип, эмнеге тартып атасың анда? Эмнеге тартып атасың ары бери жылдырып? Мен көрүп атам, мен тартып атканын. Жүзекиге чалың, мен уже разбирать этип кетем, как положено. Хорошо. Чаласызбы, чалбайсызбы? Жок. Сиз постоянно мага каршы Барып чыгасыз. жазыш керек. Келет ушул жерге, экөөбүз чогуу барабыз. Алтыным, Мен алар деген- мен өзүмдөн башка да жабырлануучуларды да таап берем. Жок, мен ушул жерде чалам Жүзеки. Концертте эч качан болбойт. Алар келбейт. Мен өзүм чалам. Чаласыз Жүзекиге? Алып кел. Мен зарядым өчүп. Барысын демек, качып турасыздар, биз интервью алып алалы. Күндө Зарплата чыгат деп айтат. Аны полный договордо жазылган, юристтер жазып чыккан да муну. Анан эгерде иштей албай калса, алып болгону кардар боюнча калып калат. эже мен ошо 15 000дик мыла мошин каяка тыгам, кардар боюнча калып Андачы, калдым, мен мындай иштей кыл. албай Мен калдым. сагачы эң жакшы вариант да. Азыр бар дагы Ошко, Кызылкая отургачы азыр. Бар дагы заявление жаз. Жаз дагы, пожалуйста, Сейф бизнес компания ушундай деп барып жазып. Сейф бизнес деп жазам. Хорошо жаным. Сен Султанды да жаз, баарын жазып турулучу. Жеңишке биз сизге товарыңызды берели, акчасын да берели. Ооба, машинада турат товар. Колчоолор болсун. Эжеке сиз Банайыңыз кандай? Мана сонун просто баягы меники ар дайым туруп алгончу мен ошо түшүндүргөнгө аракет кылып Ушташ кеткен. мындай негизи Сиздики дайым иштебей калат. Бул да иштебей калат. Так işte. Просто bizde biri var da bulsa. Barına mık düşüp duruyor.
біреуді қосып аябай біреу мынча Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, белгилүү кодул алып баруучу тегеле Кыргызстанга таанымал болгон биздин Гүлжайна Атаканова эжекебиз бүгүн биздин илмегибизге түшүп калды. Барыңыздар, көп болуңуздар. Гүлжайна эже, кыскача ой пикириңизди айтыңызчы. Чынында бул компанияда мен аябай 1 жылдан ашуун иштедим. Чын эле көп ийгиликтер жаратканмын. Бирок ийгилик жарата албай келип иштей албай калган адамдар дагы көп. Анан эң негизгиси мен бирок компания үчүн любой жерде туруп бере аламын. Мен азыр айттым го, заявление жазып барып деп атам го. Заявление жазганда дагы багы биздики неме да юридический барысы туура болгон үчүн пожалуйста барып жаз, акырында концерт башталыш керек деп атам, пожалуйста барып жаз, макул кирип айт деп атам. Анан просто мага кичине неудобно болгону багы состаран адамдар турган үчүн эл киши болгондон мен ойлочумун ушу өткөндө ким эле Айзаданы торго салганда Айжамалы жетишкен. Жок, Айзада жамгыр чыган Айжамалды салганыңарда мүткөм да. Мен коркокмун жашадычы. Ушуларга түшпөзөм экен деп койм. Бирок баары билинбей эле түштүм. Чоң рахмат. Корктуңузбу? Бир коркуу сезими болдубу? Чын эле микрофонду алып, балким концерт кузуу иши мүмкүн. Андай деле оюм элестеттим, андай деле болгон жок. Просто мен мындай нерсе болду. Чын эле күйүп калса керек, иштей албай калса керек. Анан Султан деген ким болду экен? Мисалы мен командамда Султан жок да. Султан деген командамда жок эле деген эле ойдо болот да. Бирок аябай жакшы тамашалады. Буга чейин болду эле ушул сыяктуу бир жагдайлар. Меники Бишкектен тартышкан, бирок Бишкектен тартканда мен анда бир бала келген, магачы бир бала келип ушундай таанышалал, анан сен мен байкем менен жүрүп, мен жеңем экөөң бузупсуң деп мен тиги баланы чаап таштагам да. Ошондо чаап ийбесин деп биз бул жерге жан сактоочу кошуп бергенбиз, чаап ийбесин депчи. телеканалдын жалпы көрүүчүлөрүнө чоң ыраазычылык билдирем. Азаматсыздар, сонун ойлопсуздар. Если сейф бизнестен башка болгондо, может, мени мынчалык переживать этире албайт болчуңар. Просто мен ради компания үчүн чын эле нервиштеттим, аябай переживать эттим. Бирок Ошто да, Кызылкаяда да сонун эле иштешип аткан. Менин командам лично Султандыкын билбейм бирок. Эжеке, ишиңизге ийгилик, анда концертте сынаман. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Концертиңизде ийгиликтүү өтүшүнө тилектешпиз. Дагы бир жолу кол чабуулар болсун Гүлжайна эжекебизге. Жолдошум, эмне мынча жоош тогба. Нормально. Мен өткөндө ушуну ойлодум эле. Ушуга барганда түшпөсөм экен депчи. Кыскача сүрөт кылып коелу, телефонду алып көрүүчүлөрү, биз бүгүн Гүлжайна Атаканова эжекебизди тамашага түшүрдүк. Тамашабыз ийгиликтүү болду. Буюрса жакын күндөрдө Ошпирин телеканалынан, ошондой эле Сейит Production YouTube каналынан көрө аласыздар. Азамат эже. Чоң рахмат. Жөн эле